Буну сөзсүз түрдө биз колдонгондон кийин тетивасын, могул тетива деп коет, муну чыгарып байлап коебуз. Анан муну болсо түз жерге сактайбыз, нымдуу жерге сактабайбыз, кургак жерге сактайбыз. Бул нымдуу жерге сакталганда да өзүнүн структурасын жоготуп коет деп айтышат. Жааны алган үчүн сөзсүз түрдө садак болуш керек. Бул жебелерибиз жакшы сакталыш үчүн тубуска сала алабыз өзүбүз. Ар бир жебелерибиздики, ар кимибиздики өзүбүзчө. Акча каражатынан кыйналыш болуп, көп жерлерге чыга албай калабыз да. Анан багы чектелүү гана болгондуктан акча каражат болгон көбүнчө мырзалар чыгып калып эле айымдар калып калат атканбыз да. Россияга да СНГ болгондо айымдар да бар болгондуктан мени жиберишти. Баягы көчмөндөр оюнунан жеңди, тибу деген мындай статус катары агайыбыз Алмаз Акунов жиберди. Улуттук оюндарды фестиваль катары жүргүзмөй болду да мындан ары. Биринчи Россияда ачылды, Ульяновскийге да бардык биз августта. Ошондо мен Украинанын жасын алып, жебесин алып, ошо менен жакшы ийгиликтерди багындырып келдик. Үчөөбүз барганбыз. Мен анан эки мырза барганбыз. Мен биринчи орунду жана тез атуу боюнча биринчи орунду алдым. Таамай атуу боюнча кичине очкодон алдырып экинчи орунду алдым. Ал эми команданы атуу боюнча биз болсо россиялыктар араң эле калышты. Бир аз очко менен экинчи орунду алдык. Биз жааны тартып деметип кергенде сөздөр демди ичке сактап алабыз да, кой бергенде анан дем чыгарабыз. Өзүңөр айткандай снайперлер эметкенде бүт баары тынч болуп калат да, анан кой берген, мээлегенин кой берип жеткенде. Бирок машыгып ойноп анан баягы ийгиликке жеткенде, мына ошонун ийгиликтин даамын тартканда аябай сүйүнөсүң, бирок ошо ийгиликке жетиш үчүн көп эмгек талап кылат. Параллель туруш керек. Ошондо бул адам денеси равновесиясы кармап турат да. Кармап турат. Сөзсүз түрдө бул жебени алып тетива койгондо бул 3 манжа менен атат менчи. Бул 3 манжа менен атканды Европа стили деп коюшат да. 3 манжа менен атышкан депчи. Азиат стили боюнча айтышат биздин балдар, алар оң жагына коюшкан депчи. Мындай оң жагына коюп анан бармак менен атышкан депчи. Ал уже бармак менен атканда бул эмне үчүн бармак менен атышкан десек, бул аттын үстүнөн оң экен да, анткени бул мынтип өйдө ылдый болгондо ат баягы жүгүргөндө кыймылдабайт экен. Анан бирок биздин баягы жаңы жаага мен кызыгып келгенде биз Европа стилинде үйрөнүп калганбыз. Ошол боюнча калдык да. Бул туруп атканга наоборот ушул жакшы дейт да, анткени бул точность жакшы болот деп айтышат да. Анан баягы аттын үстүнөн отургандан кийин ушул менен гана атып көрөм. Атып көрөйүн.